Саламатсыңар жолдоштор. Бүгүнкү үйүңүздөргө кирип аземи менен куттуктаймын. Бүгүн чек ара кызматынын аскерлери үчүн өзгөчө күн. Анткени Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Новопокровка айылында УКМКнын чек ара кызматынын 20-26 жана 20-31 аскер бөлүктөрүнүн аскер кызматчыларына жаңы батирлер берилип, үйлөрдүн ачкычын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырды. Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун жүргүзгөн саясатынын негизинде, ошонун түзгөн иш пландарынын негизинде бардык жумуштар иреттүү аткарылып келе жатат. Чек ара кызмат эмес, бүткүл тармактарда, мамлекетибиздин бардык тармактарында элдин жашоо турмушуна кайсыл бир деңгээлде мындай бир жакшы жылыштарды жасоо үчүн иштер өткөзүлүп келатат. Мындан ары да үйлөр көптөн салынат. Чегарачылар кимдер? Булар дагы биздин элибиз. Военнослужащийлер, аскер кызматкерлери буларды каалагандай кылып иштетип, каалагандай кылып көрүнгөн жерге жашай берсе боло берет деген ыкмадан биз кайтканбыз. Биз азыр буларга татыктуу үй бүлө шарттарын түзүп беребиз. Татыктуу кызмат орундарын түзүп беребиз. Татыктуу кызмат шарттарын түзүп беребиз. Мына ошондой гана булар татыктуу кызмат кылат деген ойдобуз. Он 15 жылдан бери чек ара кызматында эмгектенип келе жаткан Мелес Калыбековду үй бүлөсү бүгүн жаңы конушунан тосуп алды. Мекен үчүн ак тилден кызмат өтөгөн аскер буга чейин батирлеп жашап жүргөн. Эми өзүнө таандык 2 бөлмөлүү үйлүү болуп кубанычында чек жок. Ушул агыргы киришибизге аябай жаңылык болду. Ишенген эмеспиз мындай болоруначы. Мындай кандай десем, бизге келбейт, очерет жетпейт деген ойдо жүргөнбүз. Анан ошо Кудайдын буйругу экен, ошо буйрук болуп, ушул ак өргөлү болдук. Эмгектенип, мекен үчүн кызмат кылып, ар кайсы жакта иштедик, Бөрүдө иштедик, ошо чек арада, ошо заставаларда кызмат өтөдүк. Миң мерте шүгүр, ыраазымын ошо биздин башкармалыкка, ошо тиешеси бар президентке, бүт бардыгына аябай ыраазымын чын жүрөктөн. Кызматкерлерге тапшырылган 4 кабаттуу үй аскердик шаарчанын аймагында курулган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев белгилегендей, мындай иш-аракеттер чек ара кызматчыларынын ишмердүүлүгүн жакшыртууга жана социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган. Чек ара кызматында 20 жылдан бери кызмат өтөйм. Анан акыркы учурларда баягы баткен когалаганда кичине бутума жаракат алып калгам. Ошол себептен чек ара кызматы жалпы биздин өкмөт чоң ыраазычылыгын билгизем. Ушу эмгегимди баалашып, кызматымды баалашып, ушундай мени сүйүнтүп, кубантып үй берип отурушат. Бул чоң кубаныч, менин үй бүлөм үчүн да чоң кубаныч болуп атат, балдарым үчүн да ыраазычылыгымды билдирем. Ак жолтой болсун. Баарыңарга кааларым жакшылык, ар бирлерге жакшылык каалайм. Рахмат. Пагранда иштеген балдардын эмгеги чоң. Элди кайтарып, эмгегин эл жер үчүн эмгек кылып атышат. Ошону баалап, ушу балама там берип, бу балдарга, кыздарга там бергенине чоң рахмат. Бүгүн биздин эң кубанычтуу күнүбүз. Анткени атамдын Баткендеги, Чүйдөгү эмгеги бизге чоң сыймык. Биз келечегибизде кыз балабыз чек арачы болобуз деген тилегибиз бар. Белгилей кетсек, 36 батирлүү үйдүн курулушу республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлгөн. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу.